аяктап, артта калып бараткан жылда жасаган эмгектерин баалап, өлкөбүздөгү мезгилдүү басылмалар жыл жыйынтыгын чыгарат. Алардын катарында Инсан Кыргызстан Республикалык эркин коомдук маданий журналы дагы жыл мыктыларын тандап, сыйлык ээлерин аныктады. Муну менен аталган журнал жыл сайын салтка айланган жөрөлгөсүн улантууда. Тактап айтканда, бул салтанат 11-чи ирет өтүшү. Журналыбыз 2011 жылы негизделген болсо, адеп башында бейин эдеп негизделген. Ал эми 2015 жылдан кийин кайра каттоодон кайра өтүп, Инсан Кыргызстан деген ат менен чыгып келип атат да. Жалпы өңүттөн бүгүнкү күнгө чейин 10-чу ирет ушул жыл мыктылар салтанатын өткөрүп, өлкөдө ушул өнүгүүгө, ынтымакка, жакшылыкка ушул салым кошкон инсандарга мүмкүн болушунча бир стимул болсун, алдыга иштерине бир өөлгө болсун деген эмне менен ушул иш-чараны уюштуруп келип атабыз. Кетер жылды узатып жатып, ар бир адам жыл ичинде жасаган эмгегин көз алдынан өткөрүп, өзүнө өзү баа берет. Сапары карып бара жаткан жылдагы ийгилигине кубанып, өксүктөрүн толтурууга ниеттенип, жаңы жылга максат тилектерин бекемдейт. Өткөн жылдын жыйынтык чемишине топук кылып, узаткан мыктылардын катарында ырчы Аскат Мусабеков дагы бар. Буюрса, чыгармачылыгымдагы өркүндөтөм деп мындай сөз берем. Кудай буюрса, ушул жылыдагы жакшы чыгармаларды ырдап, элге концерт берип, анан ушу сыйлыкты актайм деген оюм бар. Чоң рахмат Инсан Кыргызстан журналынын жалпы жамаатына. Абдан да бир бардык эле инсандарга, мына чыгармачыл адамдар болобу, башкасы болобу, баары келип атышпайбы? Ар бирине тең ушундай бир жакшы стимул берип атат да. Рахмат. Элдин тандоосуна коюлуп, жыйынтыгында Инсан Кыргызстан журналынын көркөм кеңешинин элегинен өтүп, эң көп добушка ээ болгондордун катарында жылдын мыкты депутаты, жылдын мыкты ырчысы, жылдын мыкты телеканалы, жылдын мыкты айыл өкмөтү сыяктуу ар тармактан бир топ мыктылар тандалган. Борбордон тартып, ошол бардык аймакка чейин журналыбыз жетет. Андан сырткары мына Орусиянын борбору Москва шаарында биздин эмгектенип жүргөн мигрант мекендештерибиз арбын, эң көпчүлүгү ошол жакта. Ушул 12-13 метро станциясына атайын таркатабыз журналды. Ошо окуп маалымат алып койсун деп. Москвада дагы ошо биздин журнал жөнүндө маалыматтар бар. Жогорку деңгээлде уюштурулган сыйлык тапшыруу аземине Жогорку кеңештин депутаттары, коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, министрлер, айыл өкмөттөрү, искусствонун белгилүү өкүлдөрү, айтор, ар тараптуу чыгармачыл инсандар катышышып, өнөр адамдары жагымдуу маанай тартуулашты. Менимче 21-чи жыл мен үчүн жаман жылдардан болгон жок. Ийгилик алып келди, жетишкендиктер болду дегендей, көбөйдүк дегендей, ошол эң негизгиси аманчылыкта. Мен кыргыз элине баарына ошол аманчылыкты анан мына 2-3 жылдан бери жакшы эле түшүнгөндөй болуп атабыз. Ошо ден соолуктун кадырын, ден соолук тилейм.